полицейский тажиктер туруп атат. Бүгүн 17 октябрь 2019 жыл. Өткүчө. Мына оң колдор. Ошсона жол 175 метр. Бул биздики мына жол биздики. Бул жер дагы биздики. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр жана экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралды. Бүгүнкү отурумда жактоочулар сунуш кылган 9 күбө сурак берди. Кийинки отурум 28 октябрга белгиленди. Ала Мүдүндөгү Кой Таш айылында 7-8 августта болгон кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин улантып жатат. Комиссиянын мүчөлөрү Кой Таш айылынын жашоочулары менен жолугушканын 16 октябрда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Алар айылдагы турак үйлөргө, өрттөнүп кеткен айылдык милиция бөлүмүнө жана башка объекттерге барышкан. Баракелде сайты. Айдоочулар үчүн жаңы токтом. Мындан ары Кыргызстандагы айдоочулардан 4-топтогу мүлккө салык төлөгөнү тууралуу чаптама кагаздар талап кылынбайт. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматы боюнча премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 7 октябрда өкмөттүн токтомуна өзгөртүү киргизген. Бул токтом жол кыймылынын эрежелери жана транспорт каражаттарын пайдаланууга уруксат берүү жөнүндө. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын кызматкерлери айдоочулардан салыктын төлөнгөнү боюнча дүмүрчөктү талап кылууга укугу жок. Баракелде сайты. Атамбаевдин жан сакчысы Сагынбаевдин колдоочулары тынчтык митингине чыгат. 19 октябрда саат 10-да Горький атындагы паркта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди колдогон тынчтык митинги өтөт. Бул тууралуу Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Колдоочулар Канат Сагынбаевдин соттук териштирүү иштеринде адилеттикти талап кылып чыгышат. Эске салсак, Канат Сагынбаев массалык башламандыкты уюштуруу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, топтошуп адам өлтүрүү жана тергөөчү же башка кызмат адамдарынын аракеттерине тоскоолдук жаратуу беренелери боюнча айыпталып жатат. Марал ФМ кейчи сайты. Мигранттар чек арада каза болгон Моминовдун үй бүлөсүнө акчалай жардам берди. Москвада иштеген кыргызстандык мигранттар Лейлек чек арасында тажик-кыргыз чек арачыларынын ортосундагы атышууда каза болгон Равшан Моминовдун үй бүлөсүнө акчалай жардам көрсөттү. Бул тууралуу Зулпидзин Нурматов аттуу Facebook колдонуучу өз баракчасына жарыялады. Ал мигранттар чогулткан аманатты жеткиргенин билдирип, маркумдун энесине тапшырып жаткан сүрөтүн жайгаштырган. Ассаламу алейкум мекендештер. Москвадан берген аманатыңыздарды Исфана шаарына барып, чек арадагы чырдан каза болгон Равшанбай акебиздин апасына тапшырып келдик. Сиздерден Аллахым ыраазы болсун. Жардам берели деп салым кошкон ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз деген билдирүү калтырган. Марал ФМ кейчи сайты. Мигранттардын кесиптик кошундар бирикмесинин 1-курултайы Исфанада өттү. Анда бирикменин төрагалыгына Жамалидин Эшанкулов шайланып, уставы кабыл алынды. Мигранттар кесиптик кошундар бирикмесине мүчөлүк үчүн айына 20 сомдон төлөмөк болушту. Учурда бирикменин 2000ден ашуун мүчөсү бар. Жыйында эмгек мигранттарынын кесиптик кошундар уюму менен Орусиянын Новое профсоюзу кесиптик бирикмесинин ортосунда кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлду. Новое профсоюзу бирикмесинин төрагасы Иван Милох соңку жылда Орусиянын аймагында иштеп жаткан кыргызстандыктардын укугуна байланышкан маселелерде көмөк көрсөтүлүп жатканын билдирди. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Бишкектеги лимузиндер көрүстөнү. Кечээ эле байларды ташыган автоунаалар бүгүн сел-саяктардын жайына айланды. Кече жакында эле жалаң байларды, чет өлкөлүк ырчыларды жана үйлөнүп жаткан жаш жубайларды ташып, көптөрдүн арзуусу болуп келген лимузин автоунаалары бүгүн модадан калып, Бишкекте өзүнчө лимузиндер көрүстөнүн пайда кылды. Бул тууралуу көз карандысыз журналист Владимир Цай соц тармактагы баракчасына видеосу менен биргеликте жарыялады. Качандыр бир мезгилде байларды, жаңы үйлөнүп жатышкан жубайларды жана чет өлкөдөн келген ырчыларды ташып келген бул автоунаалар бүгүн сел-саяктардын жашоочу жайы катары кызмат кылууда. Лимузиндердин көрүстөнү же асман алдында бардыгы өз убагы менен деп жазат журналист. Булак Назар Ньюс кейжи сайты. Ошто мейманкананын алдына ташталган баладан атасы баш тарткан.
15 октябрда Ошто мейманкананын алдына ташталган баладан атасы баш тартты. Малым болгондой 15 октябрь күнү саат 23-төрдө мейманкананын кызматкерлери Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө ташталган бала тууралуу маалымат берген. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, күбөлөрдөн маалымат алып, иш өндүрүшкө алынган. Баланын апасы Өзгөн районунун 1986-жылы туулган турууну экени аныкталган. Ал өз көрсөтмөсүндө 1994-жылы туулган жолдошу бала төрөлгөндө эле андан баш тартканын, андыктан аны коркутуу максатында ушул ишке барганын билдирген. Ал баласын мейманкананын жанына таштап, өзү 30-40 метр алыстан карап турган. Тез жардам унасы баланы алып кеткенде артынан кошо барган. Жолдошу менен жарандык никеде жашашкан. Ал эми жолдошу наристе анын баласы эместигин айткан. Аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Турмуш KG сайты. Жалал Абадта бири-бирин жактырган 2 окуучу асынып алды. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 9-класста окуган бала асынып алганы боюнча маалымат Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 9 октябрь күнү келип түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам топ өспүрүм өз үйүнүн мал сарайында асынып алганын аныкташкан. Денеге алгачкы кароо жүргүзүшкөндө күч колдонуу белгилери болгон эмес. Маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирип, буларга токтолду. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине өзүн өзү өлтүрүү менен катталган. Териштирүү иштеринде мектептин мугалими маркумдун уюлдук телефонун сабак убагында колдонгондуктан алып койгон. Ал ата-энеңди чакырып кел, эмне себептен телефонуңду колдонуп жатасың деп ага түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Кийин окуучу мектептен чыгып, досуна көйгөйлөр көбөйүп кетти деп айткан. Окуучу болжол менен саат 14-тө асынган. Ата-энеси бул окуя боюнча эч кимге доо арызы жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Ошондой эле баланын денесине медициналык кароо жүргүзүүдөн дагы баш тартышкан деп билдирет Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы. Ошондой эле асынып алуу фактысы 11 октябрь күнү Таш көмүр шаарынын ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Анда 16 жаштагы кыз өзүнүн мал сарайында асынып алганы аныкталган. Бул факты дагы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери жүргөн. Окуучу кыздын ата-энеси дагы эч кимге доо арызы жок экенин билдирген. Ошондой эле кыздын жанынан кат табылган. Катта кыз апасынан кечирим сурап, каза болгон баланын артынан кеттим деп жазган. Кийинчерээк кыз менен бала сүйлөшүп жүргөнү аныкталган, деди басма сөз кызматынын өкүлү.